рахмат, чоң рахмат. Ағайдың уақыты аябай чектелүү. Біз график түзгөндө мына бүгін ушундай отурганыңыздар жеңил эле оңой эле болуп аткан сыяктуу болсо керек. Бирок Давлет буга көп даярданды. Ағайдын өзүнүн командасы бар, республика боюнча командасы бар. Ошол команданын өзүнүн графиги бар. Ошол графикти түзүп, бош убактарды алып, анан Ағайдын келиши, ушул сиздерге өзүнүн лекцияларын окуганы көп мындай убакыттарды алды да, мен ойлойм эми ушунчалык азыр эжекелерибиз айтып аткандай биз кандайдыр бир өзгөрүүлөр болду деп атпайбы? Ошол өзгөрүүлөр ушул боюнча калып калбасын эжекелер агайлар. Баргандан кийин мектебиңиздерде ушул энелер мектебин ачып, ушул балдарды жакшы бир тарбияласак дейм да. Мен деле ошол мектептин мугалимин көп анализдейбиз да. Балада күнөө жок да, көпчүлүк эле балага күнөөлөп коюшат. Баягы телефон, анан телевизор, оку десең окубайт. Азыркы балдар мындай дейт го, менимче ал жакта эмес маселе. Маселе ушул ата-эне менен эле, мугалимде да ушул эки нерсе бекем иштеп, жана агай айткандай эки канат тең кагылса, ушул балдарды окууга, билимге жыгылса болот да. Анан Ағайдын китептери айтылды, айтылбай калдыбы, Лондондо англис тилинде, Туркияда түрк тилине которулуп атат. Бул эми жөндөн жөн эле болуп кала турган нерселер эмес эжеке агайлар, туурабы? Себеби ал жакта кандайдыр бир кызыктуу маалымат бар китепте. Ағайдын китептери универсалдуу китеп. Жана бир эжекебиз айтпадыбы? Ой өрүшү дегенди менин балдарым окуйт. Мен да кызым окуйт, 7-класста кызым окуйт. Ошол 5-класста балам окуйт. Ал жерде универсалдуу бардык адамдар окуп кете берсе болот да, Ағайдын китептери ушундай жакшы жазылган. Анан бул башка педагогдорду, дүйнөлүк педагогдорду изилдебей эле, окубай эле ушул Ағайдын китептерин окуп, ушул багыт менен кетсек биз адашпайбыз. Биздин Кыргызстан Орто Азиянын кичинекей бир жерине жайгашып калдык, деңиз жолдорубуз жок, аба мейкиндиктерибиз деле чектелүү. Ошон үчүн бизге бир эле нерсе керек эжекелер. Ушул жакшы тарбияланган билимдүү бала керек. Ушул сиздердин колуңуздарда турат, мындайча айткандачы. Ушул Ағайдын жардамын пайдаланып, ушул биздин Кыргызстан өнүгүп өскөн мамлекет болсун. Давлетке чоң рахмат айтышыбыз керек, бая айткандай. Давлет чоң рахмат, көп мээнет кылды. Бул Агай айтып кетти сөзүндө. Чаткалда болдук, Алабукада болду, андан кийин биз ушул Ағайдын ишине кызмат кылып коелу деп ошол жактарга кыдырып атабыз да, буюрса жаздан баштап Нокенге, Сузакта болду жакында, башка райондорго да, Кыргызстандын бардык району, бардык аймактарына кыдырып келебиз. Агай мен айтып бүттүм окшойт да. Эми сүйлөсөк сөз көп эжекелер. Азыр толгонай айткандай шашылып атат деп атпайбы? Сиздердин дагы убактыңыздар көп кармабайды. Келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат укканыңыздарга.